Assalamu alaikum, hurmatly eli jurt. Muna aqtoqda ушинтип har bir upakovkada tangaqda 110 danadan bul aqtoqtu Ibn Sina'nın tilide tülkü mayak deb aytilat. Ilmiy tilde, medisinalыk tilde astragal deb aytilatkan. To'larda qayraq jerlerde ösүүчү күнгөй бетте гана өсүүчү тескейде болбойт. Ушундай бир гия дарылык касиети өтө күчтүү. Бул эмнелерге дары десеңиздер, бөйрөк оолуганга, бөйрөктөрдө проблема болуп, простатит болуп, шамалдаш болуп, суу өткөн болсо, ошолордун бардыгы жакшы айдайт экен. Сийдик жүрбөй калган учурда сийдик айдоочу касиетке ээ өтө жакшы жардам берет. Демек сийдик убагында болуп турса, давленияга дагы жакшы жардам берет деген маани. Негизден өзү давление бөйрөктөн көбүнчө келип чыгат. Кандай дегенде, бөйрөгүбүз инсан организмидеги адамды ички органдардагы жалпы эле ичкен суубузду пайдасын алып калып, зыяндуу жана сийдик аркылуу чыгарып тургучу орган болуп саналат. Эгер бөйрөк иштен чыга турган болсо, талаптагыдай өз ишин аткарбаса, бул бөйрөктөгү чогулган суулар сийдик аркылуу чыгып кетиштин ордуна организмге кайра сиңип, жүрөк 2 барабар көп иштегендиктен давление келип чыгат. Эми ошону алдын алуу максатыда ушул Алла Таала жаратып койгон гияны, ақтоқтыны алып пайдалансаңыздар болот. Бул жерде 110 дана бар. Мына көрүп турганыңыздардай упаковкалар даярдап койгонбуз. 11 данадан күнүгө 11 дана 1 литрге даярдайсыздар. Маймынчелектин жанагы биздин баткен тилде маймынчек деп айтылат. Памырзек, маймынчек, маймынчон, маймынчелек же болбосо орусча аты земляника. Малина эжебика менен алмаштырбаңыздар. Ошонун тамырынан бир аз кошуп 5-6 дана 10-15 мүнөт кайнатып, суутуп сүзүп алганыңыздардан кийин 1 чай куюмдан 3 маал эрте менен 1 чай куюм 100 грамм дейли, абитте 1 чай куюм 100 грамм, кечке 1 чай куюм 100 грамм ичесиздер бир кичине пиялада. Бул 1 литри ошондо 3 күндө ада болот, түгөйт. Ошол 3 күндө түгөнгөндөн кийин дагы 11 данасыны кайрадан жанчып, ичиден бөйрөк сымал формада уругу чыгат. Кайрадан даярдайсыздар. Кайра эле ошол бүлдүркөндү тамырын кошуп 5-6 дана кайрадан 1 литрде кайнатып аласыздар. Дагы күнүгө саар 1 чай куюм 100 грамм, кечинде 1 чай куюм 100 грамм, абитте 1 чай куюм 100 граммна ичип отуруп, дагы 3 күндө түгөнүп калат. Ушинтип отуруп, мынабу 11 данадан 10 жолу кайталап ичкенге 1 айлык курс даярдалды. Мунушу бир упаковкадагысы 1 айлык курсуңуздарга жетет. Бөйрөгүм ооруп калыптыр. Менде простатит бар, простатия без кыйнап атат. Сийдик жүрбөй калды. Тамчылап сийип калдым, кыйналып калдым. Аялдарда болсо цистит болуп атам, сыздаң болуп атам дегендер. Анан жаш балдарым сийип коюп атат. Жашы бир топ улуу болуп калса да сийип болуп атат дегендер. Кары картаң энелерибиз же чалдарда сийдик тутулуп калган болсо, тутугуп калды деген сөз бар кыргызыбызда. Ошолордун бардыгы сонун жардам берет. Адрестер жазылган. Телефон номерге байланышсаңыздар, сиздерге ушундай ақтоқтуну жөнөтүп турамын. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Эч ким эч качан оорубасын, сак саламат болуңуздар.